Эфирибизди улантабыз. Кезектеги коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Бүгүн телевидение жаатынан тиешелүү телевидение күнүнө карата таланттуу бул жаатта өзүнүн үзүрлүү жумушун аткарып келе жаткан, телевидение жаатында 26 жыл өзүнүн эмгегин аткарып келе жаткан НТС телеканалынын жүзү деп айтсак болот, кечки жаңылыктардын алып баруучусу, диктору Айнура Кабатай кызы студиябызда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз үчүн телевидение күнү бир өзгөчө орунду ээлейт болуш керек. Анткени 26 жылдан бери бул эми сиздин экинчи үйүңүз деле болуп калды болуш керек. Албетте, экинчи үйүм болуп калды десек да айтабыз, деп айтсак болот. Телевидение менин үчүн сүйүктүү ишим, анын чоң жоопкерчилик, өтө албетте. Анткени биз жөн гана маалыматты гана бербестен, биз ошол өзүбүз каалайбызбы, каалабайбызбы, телекөрүүчүлөрдүн дүйнө таанымына, дүйнө картинасына, ой пикирине ошо калыптандырууга чоң таасир беребиз. Сиздин эң алгачкы эфириңизди эстеп көрсөк, 18 жашыңызда алгачкы жолу эфирге чыккан экенсиз. Бул абдан чоң жетишкендик, анткени ошол убакта ушунчалаган конкуренцияга көз чаптырсак болот. Азыркы күнү деле жада калса, сиздин окуяңызды кайталагандардын саны жокко эсе. Чындыгында эле. Рахмат. Силер жана айтып кеткендей 26 жыл мурун конкурска катышып, ошол учурда телевидениенин, кыргыз телевидениесинин башкы режиссеру Залкар диктор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Айнура Алдашева эжеке башкы режиссер. Ошо баш болгон 10 чакты кишинин мүчөсүнүн комиссиясынын курамынан, кароосунан өтүп, ар бир ошо жылуу сөзүн пикирин алдын ала текст окутуп, записке камерага жаздырып алышкан. Ошону көрүп, анан режиссердун бөлмөсүндө отуруп, ар бири өз жылуу пикирин айтып, бир добуштан жактырышты да. Анан Айнура Алдашева эжеке айтып калды, ушул сунуш айтып калды да, келгиле муну Байма эжеге көрсөтүп көрөлү, бул записти деп. Байма Сутенова чыгаан журналист, профессор, ал учурда КТРдин директорунун орун басары болуп иштечү. Ал эжекенин машина менен алып келишти дагы, анан ал ушул окуганды көрүп туруп эле, бүтөрүм эле колун чөнтөккө салып, болгон акчасын, болгон акчаң ушул экен деп стулга коюп туруп, жаңы дикторуңардын көрүндүгү. Бул даяр диктор турбай, бүгүн эле эфирге чыксын деп койду да. Анда 3-4 чамасы болчу да, күндүзгү. Анан эфир адатта кечки 6-да башталчу. Мен ал үчүн эми ошол кезде бул норма экен деп ойлоп турмун, дагы конкурстан өтсө эле дароо эле эфирге чыгарат турбай деп. Азыр ойлоп көрсөм, кантип мени түз эфирге чыгарып коюшту, ошого азыркыга чейин таң калам да. Анткени биз азыр жаштар келсе, 1-2 ай дегенде даярдайбыз, анан записке чыгарабыз, анан түз эфирге да. 1-2 ай болсо да бул кыска убакыт болуп саналат. Анткени менин билишимче 3-4 жылдап дайындангандар бар, 3-4 жылдап дайынданып, эфирге чыкканда дагы, анда дагы абдан толкунданып, 1-2 эфирден соң жада калса, мисалы, алынып калат, кандайдыр бир себептерден улам. Сиз өзүңүз дайындангансызбы ушул кезге чейин же кандайча? Мен ушу телевизордон жүгүртмөдөн окуп калдым, конкурс дикторлукка, конкурс жарыяламчы деп бардым. Катыштым, ошол жерде орусча с листа деп койчу, мындай кагазды дароо даярданбастан берет да, окуйсуң. Анан эч сүрдөбөстөн, бир так албастан окуп бериптирмин да. Анан мен эфирде деле ошондой экен деп ойлоп турмун. Анан кечки 6-да эфир, ошондо эң биринчи эфирге Бактыбек Мамытов агайыбыз менен чыккам. Орус тилдүү диктор болуп келгем да. Анан толкундонуу жок, анан бир 5 мүнөт калганда ал учурда экранда бир графика пайда болчу дагы, музыка ойноп турчу. Анан бир мүнөт калганда саат чыгарчу экранга, анан мындай бир маалда чыкылдай баштаганда эле менин жүрөгүм дагы ошо чык дүкөлдөй баштады. Немете баштады, катуураак сого баштады. Анан эфир башталды. Бактыбек ага сүйлөп баштаганда эле мен толкунданып, дагы корку сезими пайда боло баштады, сүрдөй баштадым. Анан мен эфирге бергенде огуп өтөр, эмне окуп атканымды өзүм билбейм. Окуп атам дагы текст, ойлоп атам, мен буяка эмне келдим? Мени кантип алышты деп аябай сүрдөгөм да. Тим эле жүрөгүм кагышы, Кыргызстанда бар окуп аткан. Анан үйгө келсем, сиңдим азыр Эльмира Кабатай кызы, прима балерина, Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында иштейт. Ал ошондо 4-класс болчу, хореографиялык окуу жайында окучу. Чуркап чыгып эле, албетте ал көргөндө,
орысча сүйлөчү, эже у вас глаза были 6/9 деп. Что-то деп. Да, деп, анан эртеси келсем, дагы жүрүп калыптыр, 6/9 деп, анан сегодня тоже у вас 6/9 деп. Анан бир күн бир 2 жумадан кийин ушу комиссия мүчөлөрүнүн бир мүчөсү Раматылык Амантай Ниязалиевич коридордон жолугуп калып, мындай акырын четке алып барып, биринчи мактады мени. Азаматсың Айнур эжеке, дикцияң ушундай мыкты, ушундай сонун көрүнөсүң деп турган. Бирок көзүңдү мындай кичирээк ачып жүрөй. Чындыгында эле сиз эфирге чыккандан соң Кыргызстандын бул оң бурчундагы Айтор жубайы бар дагы, үйлөнө элек дагы мырзалардын бардыгынын жүрөгүнө чок салдыңыз десек болот. Анткени мен өзүмдүн деле байкелерим, тайкелерим жаңылыктар десе эле Айнур Акабатай кызы экен деп эле анан ооба десе келип көрөт да. Аларга жаңылык кызыктырбайт. Болгону сизди карап отурган абдан алар үчүн кубаныч. Аша чапкан көрөрмандарыңыз болдубу? Телевиденияга келип сизди эшиктин оозунда күтүп жол бербей деги эле ушундай болсо керек. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Андай учурлар деле болгон. Гүл сунуштап, гүлдестилер сунуштап болгон андай учурлар дагы. Болот экен. Бул кадыресе иш окшойт, белгилүү публика адам болгондон кийин. Аша чаап, мисалы, сиздин тынчыңызды алган учурда сиз кантип жооп берип кутулуп кетчиңиз эле? Тилекке каршы ушундай бир 2-3 жыл мурун эле болду эле. Үйүмө чейин кайтарып, мен кээде ошо телефон чалып үйдөгүлөргө жокпу ал киши деп, эшиктин алдында ошо кородо туруп алып ушундай күткөн учурда мындай корку сезими да пайда болчу да. Андай учурларда акырында дипломатиялык жол менен деп кыскасы түшүндүргөнбүз да. Эйсанам, алгачкы ирет ушул корку сезим болду дедиңиз. Анан 26 жыл бою ошол корку сезимиңиз кандай эволюция кылды? Мына жакшы суроо. Негизинде бул корку сезими жалаң эле ушу дикторлорго эле тиешелүү эмес. Негизинде эле публика алдына чыккан ар бир ораторго бул кадыресе иш экен. Биз эле эмес, улуу ораторлор Рузвельт, Черчилль өз учурунда да аябай толкунданышчу экен. Анан өзүнө атайын психологиялык бир ыкмаларды ойлоп табышчу экен. Мынаны кийин билдим да мен. Анан мисалы үчүн Рузвельт атка минерлердин астына баягы чыгып сүйлөөрдө өзүн алаксытчу экен да, мындай булар жыртык носки чын отурат деп. Черчилль болсо горшокто отурушат дейчү экен да. Анан бул ушул күлкүлүү көрүнүп турса, мен эмнеге булардан уялат элем, коркот элем дечү экен. Анан мен 7 жыл бою ушу толкундануу коштоп келди да. Анан кийин байкасам, туура дем алуу негизи ушу корку сезими жеңет экен. Кээ бир такыр жеңбей өткөндөр бар экен да, бир атын атабай эле коеюн, мыкты өз ишинин чебери диктор бар эле. Ал ушу өмүр бою экранга чыгаардын алдында коркчу экен да, анан мындай бир ыкманы ойлоп тапкан экен. Жана Черчилль сыяктуу деп ойлоп калдым да. Режиссерлордун жардамчы кыздарына ийне карматып койчу экен колун, анан жанына отургузчу экен, камерадан көрүнбөйт. Анан айтчу экен, мен экрандан пайда болгондо бутунду ийне менен саясың деп. Саяганда өзүнө мындай келетишчү окшойт да, бир өзүнчө бир ыкмасы. Анан андай кыздар жок болуп калганда ар кандай ыкма менен өзүн алаксытчу экен. Бир күнү мындай эфир алдында кадимки эле айымдардын лак тырмагын боюп алаксытып отура бериптир да. Кыргызча диктор окугуча ушинтип алаксытып, анан ал жыйынтыктап баратканда байкап коюп койчу экен да. Анан бир күнү режиссер кнопканы алмаштырып алып, анын эмес тиежени берип коюптур да. Берип койсо Кыргызстанга отуруп, колун тиги боеп отурат да. Анан тиги ким жанындагы диктор айтып калыптыр, сиз эфирдесиз десе, анан акырын мониторду карап туруп, шашпай жаап коюп туруп, анан здравствуйте деп учурашып коюптур да. Анан кыскасы ушундай учурлар болгон экен. Ал эми мен баягы туура дем алуу, ошо 7 жыл бою көзүм ачылбай, баягы билчү эмесмин да, интуиция боюнча эле тексттерди окуп, жаратылыштан берген бир кандайдыр бир жөндөм менен. Көрсө туура дем алуу, диафрагма менен дем алуу көп маселени чечет экен да. Ооба. Туура дем алууду айтып калдыңыз. Сиз өзүңүздүн окуучуларыңызга дагы билим бергенде ушул методиканы колдоносуз. Биздин НТС телеканалынын көпчүлүк, мисалы, дикторлору дагы сиздин окуучуларыңыз десек болот. Азыркы күнү кандай болуп атат сиздин окуучуларыңызга? Сиз ыраазысызбы? Деги эле алардын арасында көзгө басар, эл алдына алып чыга тургандар барбы? Албетте,
канча сен айтып кеткендей көпчүлүк ушул алып баруучулар НТС телекомпаниянын алып баруучуларын тарбиялап чыккам. Мындан тышкары менин окуучуларым бардык ушул алдыңкы телекомпанияларда иштешет. Алып баруучулук мен сыймыктанам алар менен. Азыр дагы мен ушу жакында медиа карьера деген мектеп ачкам. Ошол жерде дагы көптөгөн таланттуу окуучуларым бар. Буйруса келечекте экрандын ушу көркүн ажарын ачат деп ишенем. Негизи бүгүнкү күнү илгери мисалы алып баруучуга, дикторго талап абдан жогору болгон, жогорку билимдүү, келишимдүү, аны менен катар дүйнө таанымы кенен болуш керек деп. Ал эми бүгүнкү күнү бул талаптар эмнегедир суюлуп бара жаткандай сезилет да. Келишимдүү, жагымдуу, келбеттүү болсо эле болду, сен экранга чыкканга даярсың дегендей мамиле болуп калды. Сиз бул нерсеге кандай көз караштасыз? Сиз туура айтасыз, ооба мурун талап катуу болчу, чынында эле негизинде эле алып баруучу кандай сапаттарга ээ болуш керек. Албетте ар тараптуу, дүйнө таанымы кенен, анан эң негизгиси бул бийик кеп маданиятын алып жүрүүчүсү болуш керек. Адабий тилдин нормаларын сакташ керек. Өзгөчө биз ооз-эки кеп менен иштегендиктен орфоэпиялык нормаларды, айтуу эрежелерин. Кандай тилекке каршы сиз азыр айтып атасыз, мына кандай жазылса ошондой окугандар аябай көп болуп, тилибизди бузгандар абдан көп болуп атат. Эмнеге биз ушул бийик кеп маданиятын алып жүрүүчүсү болушубуз керек? Анткени бизди миллиондогон көрүүчүлөр көрүп жатат да, алардын ичинде кичинекей балдар. Биз айтпадыкпы, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушундай бир стереотип калыптанып калган. Экрандан сүйлөп жаткан нерсе, айтылып жаткан нерсе бул туура деп, бул эталон деп. Анан ушул көрүүчүлөр бизди көрүп өзүнүн кеп маданиятын калыптандырышат. Ошон үчүн бул нерсеге чоң маани бериш керек. Тилекке каршы сиз айткандай андай критерийлер мындай өтө катуу болбой калыптыр, талаптар. Сонун 26 жыл бою телевидениеде иштеп келдиңиз, өз көзүңүз менен көрдүңүз деп айтсак болот. Илгерки телекөрүүчүлөр менен азыркы телекөрүүчүлөрдүн айырмасы эмнеде? Талап өзгөрүлдүбү же болбосо телекөрүүчүлөр ошол эле бойдон калдыбы? Телекөрүүчүлөрдүн, ооба. Телекөрүүчүлөр эми биз айтып атпайбызбы? Балким ошол талап табитин дагы биз тарбиялап койгондурбуз. Эми баягы улуу муундагы көрүүчүлөр талаптар такыр башка, жаштар эми биз айтып атпайбызбы? Медиа тармагы өзгөчө, телевидение, электрондук масс медианын ичинде ошо телевидение өтө чоң курал деп. Анан ошо табитин дагы, ошо адеп ахлактык жагы, этика жагы эми такыр башкача болуп баратат. Карап отурсаңар, азыр контент, телевидениеда контент дагы өзгөргөн. Азыр жана вестернизация болуп атат, экспансия болуп атат, батыштык маданияттын экспансиясы болуп атат тилекке каршы. Бул дагы албетте бул жакшы, башка маданияттар менен интеграция болгонубуз жакшы, бирок ошону менен дагы өзүбүздүн каада салтыбызды сактап калышыбыз керек да. А эми медиа, өзгөчө телевидение буга абдан чоң, зор мааниге ээ да, салым кошот, таасири күчтүү. Эң сонун. Чоң рахмат анда сизге таң эрте келип абдан пайдалуу маек куруп бердиңиз. Бүгүнкү майрамыңыз менен дагы бир ирет куттуктайбыз. Рахмат, силерди дагы куттуктайм. Сапаттуу, маңыздуу программаларды жаратып жүрө берелик. Чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эфирибизди уланта беребиз, алга карай.